Қатты болса, үйдегілердің бары уктаганда жазды. Баштары алдында аябай толкундады. Карап турган жан жок, жолто болгон эчтеме жок, бирок толкундай берди. Эмнеден баштаарын ойлоп, бир топ отурду. Андай баштайын десе да, мындай баштайын десе да, ылайыгы жок. Бөтөнчө баштагысы келет. Таш түшкөндө көлчүктүн бетинде жымырап чачыраган толкундар сымар ойлору карматпай туш-тушка качат. Мурдатан ойлоп жүргөндөрүн жазмак. Бирок кагазга үңүлөр самат сөздөрүнүн байланышы үзүлүп кетет. Баардан мурун Мырзагүлдүн сулуулугун жазайын деди. Бул айылда, атүгүл бу дүйнөдө Султанмурат жактырган сенден сулуу жок деп жазмакчы болду. Класста отуруп, сени гана тиктей бергенден башка мага бул дүйнөдө жыргал жок демекчи болду. Бирок азыр шарт башка. Десант болуп мектепке бара албай калдым. Качан барарым белгисиз. Ошол үчүн сени кээде гана көрүп калам да, кайра көргүчө сагынып, кыйналып жүрөм деген ойлорду жазмак болду. Сагынганы ушунчалык. Кээде каңырыгы түтөп ыйлагысы келет. Кээде каңыры түтөп кетмеги чын болчу. Бирок аны катка жазып, жашыктыгы моюнга алыш эркектин иши эмес да. Ал эмес, окуп жүргөн кездеги кайбир оройлугун, кээде олдоксон тийишип өткөн учурларын түшүндүрүү керек эле. Андай учурларда Мырзагүл бекер эле жаа бою качып жүргөн себеби Султанмурат сыртынан оройлонгону менен ичи жылып, жүрөгү элжиреп келип тийишчү. Мына ушуну жазыш керек эле. Баягы карды боорду ат чаап, сомдомо анатай башка балдардан мыкты көрүнгүсү келип, бирок андан аркысы эмне болгонун Мырзагүл өзү көрбөдү беле. Жиндилигинен окторун аксатып салганын эскерте кетиш керек. Анан токотер жери, ошондо жоон топ окуучулардын ичинен Султанмурат сүйгөнүн жазбай тааныганын, чындап сүйөрүн мына ошондо билгенин. Балдар болсо ылдый чуркаганда Мырзагүлдө кулачын жайып, учкан куштай боюн таштап жүгүргөнүн, өмүр бою жүрөгүнө элес кылып батырып алганын жазмак болду. Кулачын жайып, дөңдөн ылдый жүгүрүп келаткан Султанмураттын сүйгөн сулуусу эле. Сулуусу эмес, шаркыратмадай куюлган, жалындай алоолонгон, комуз күүсүндөй сезим өйткөн сүйүүсү деп жазмак болду. Терезедеги чырак 2-3 жолу бүлбүлдөп, билигин 2-3 жолу чоңойтtu. Аз калган жер майды түгөттө жагып отурганын төркү бөлмөдө жаткан апасы билбеди. Билбегени жакшы деди ичине. Кат болсо дале жазылбай жатты. Айтар ойдун жоктугунан эмес, көптүгүнөн кагаз улам айрыла берди. Үстүңкү көчөнүн терезелериндеги жарык алдагачан өчкөн. Иттердин күңкүлдөп үргөнү да алдагачан басылган. Манас атанын этегиндеги айылдын эли алдагачан уйкуда. Февралдын ызгаардуу караңгы түнү чыйрыктыра басып турат. Ушул түнү мен жана менин Мырзагүл жөнүндөгү оюм экөөбүз гана ойго отурабыз, деп ойлоду Султанмурат. Акыры ал катын баштады. Ашыктык кат деп башына кооздоп жазды да анан ушул алакандай кагазга жүрөгүмдү ороп, сулуулугу караңгы түндөгү чырактай көзүмө жарык, көңүлүмө жылуулук берген айылымдагы эм тамгага арнаймын, деди. Андан ары базардан 1000 сан киши жолугат, бирок ар ким жакынына кол берет, деп улантты. Бу сөздөрдү Жаманкулдун катын жазып жатып эстеп калган. Анан дагы бүт өмүрүн сүйгөнүнө арна ант берди. Аягында Жаманкулдун ырын келтирди. Ак сай менен көк сайым, жер соорусу турбайбы?
Арзыдым сага деп айтсам, ашығым сөзді тыңдайбы. Эртеси Ажымұрат мектептен келгенден кейін экөө отунга жөнөдү. Инисинин карагерин токуп, орок жибин канжыгага байлап, ак төштү ээрчитип алышты. Ажымуратты карагерге мингизип айдап алды. Жакын жерде калың отун жок эле. Куурайлуу туюк жарга жөнөштү. Жазда күздө жааган жаан чопо топурактуу жылганы жеп отуруп терең аң кылып таштаган. Жайы менен жар түбүндө суу арылбай, жээгинде төө араласа көрүнгүс ар түркүн катуу сабак, катаал чөп бийик өсүп, кеч күздө куурай отун өзүнчө эле токой болуп калат. Ал жакка отун алууга шанда бирөө барат. Бирок барган жан куру кол кайтпайт. Бутегеректеги сейрек куурайды бирден тербей, Аксайга кетер алдында апасына отунду мол камдап коюш үчүн Султанмурат түз эле ошол туюк жарга жөнөдү. Жолдун бир тобуна чейин Султанмурат ар кыл ойлорго чарпылып, көп сүйлөгөн инисинин сөзүнө кошула албады. Ойлоор ой көп эле. Аксайга аттанаар кез жакын. Саналуу гана күндөр калды. Ар качан жөнөр алдында бүтпөгөн иштер көбөйүп кетет эмеспи? Аксайга барганда керегиңе мыкта табылбас. Жакында Тыналиев башкарма үйгө келип кеткени да жакшы болуптур. Апасынын алын сурайын деп, десант командиринин иштерин билейин деп келиптир. Өзү да Аксайга балдар барганда кандай жашоо тирилик болоорун айтып берди. Үй тигип беребиз, азык түлүктү жеткирип турабыз, деди. Кеселге каржалып, атасынан кат келбегенге сана аркап жүргөн апасы кийинки күндөрү кейишчил болуп кетти эле. Аны менен сүйлөштү. Бу балдарды ай талаага айдап курутасыңар го. Жибербейм уулумду. Өзүм минтип төшөктө жатсам, калган балдар чиедей жаш болсо, атасынан кат кабар болбосо, тамызгыга отун, уй жалмалар чөп жок болсо, бу кеткенден кийин биздин көргөн күнүбүз эмне болот? Жок айланай, уулумду жибербейм, деп оол апасы бир топ туталанды. Башкарманын да аргасы түгөндү. Чөптөн кичине кайрылышабыз, деди. Көп бир албайм. Себеби жазгы кош кирип келди. Отун жагынан эчтеме айта албады. Түйнөк болгон эмеден бетер кум сарып турду. Кыжаалатты катуу басканда ошентет окшойт. Балдарды ээн талаага айдап деген сөзүңүздү экинчи укпайын, деди. Билип турсам да башка аркам жок. Бу деген аскердин тапшырмасы сыңаруу. Эч кандай шылтоо болбосун. Эстүү жансыз. Өзүңүз эле ойлоп көрүңүзчү. Эгер душманга чабуул коёр алдында эриңер үй жайы кароосуз калган шылтоолоп, отун жок эле, суу жок эле, чабуулуңа бара албайбыз деп кыйыктанса эмне болор эле? Согушта андайды айтуу эч кимдин оюна кирбейт. Биз үчүн Аксайдын кошу өзүнчө чабуул. Бу чабуулга биз акыркы күчүбүз деп балдарды баштап баратабыз. Башка аскер калган жок. Башкарма келгенде мынушундай сөздөр болду. Султанмурат апасын даяп, бирок Тыналиевдин аргасы түгөнгөндөгү иш экенин да түшүнүп турат. Ошентип Султанмуратты эртерээк ишке чык деп башкарма кетти. Апаң кичине баш көтөрөр замат кармалбастан чык, убакыт бүттү, деди. Кечеден бери апасынын ден соолугу дурус. Кыбырап үй тирилигине кол тийгизе баштады. Султанмурат ат сарайга жөнөсө да болмок. Бирок очоктун отун өчүрүп таштап басып кетмек беле. Жерден көрдөн болсо да отун камдап берип, анан кетиш керек болду. Сыдырым жели жок болсо, жонуңу магдырата нымшыткан көктөмдү маңыроо күнү аркаңдан тийип, түш маал болуп, бууга толгон аба нымтырап турат. Кыш этегин жыйнаганы менен толук кетпей, жаз келгени менен күчүнө кире албай, эки тарап тең тайлашып турган чак.
теребел таптаза, кеңирсип магдырап жым-жырт. Коңул колтукта тескей беттеринде калган үзүк кар кирдеп өзүнөн өзү жүдөгөн. Тунарган көк асмандын шаңында тиги ак карлуу тоолор бараандуу. Жай дем алып, айланада кең көкүрөк жер жатат. Жер үстүндө түйшүгү түгөнбөй кыбырап адам жүрөт. Султанмурат токтой калып, Аксай тарапка көз чаптырды. Манас атанын керме тоосунун тиги батыш жак учундагы бөксө тоонун этеги Аксай ошол. Бирок биерден көмкөрүлүп жаткан көк асман, төмөндө казактын талаасына куюлуп кеткен жер кыйырынын сызыгы гана көрүнөт. Аксай көрүнбөйт. Жакында ошол көрүнбөгөн жакка жол тартышпак. Кандай күндөр болор экен? Кандай окуялар баштан өтөр экен? Муну ойлоп алып, көз ирмемге Султанмураттын дене бою түркүрөдү. Күттүү болгондой көкүрөгү түпөйүлдөндү. Бирок күн сонун болуп турган эле. Ээн эркиндигине Ажы Мураттын көңүлү чак. Жанында агасы, артында ити ээрчип, бу чоң дүйнөдө агасы экөө гана болуп отунга баратканына, анан калса мингени өзүнүн карагери болсо, Ажы Мурат кеңирсибегенде ким анда? Чыңылдаган ничке үнү абаны көзөп, согуш алдындагы кайбир уккан ырларын ырдап барат. Бир команда маршалдар, калбай тегиз чыгабыз. 1000 миллион жоо келсе да, баарын тегиз жыгабыз. Баласыңбы деген ушуда. Ой эселегим. Ажы Мураттын аркы берки менен ишемне бейкапар ырын улантат. 1, 2, 3. Биздерде күч. Султанмураттын да көңүл ачылды. Могу эшек минген баатырдын жоргу күлө тургандай эле. Бирок былтыркы кырмандын жанынан өтүп баратып, эрксизден санагы батты. Тиги эңшерилип бузулган саман маядан былтыркы шаңдуу ызы чуунун шоокуму угулгансыды. Эски кырмандан жаздын деми урду балдарга. Айлана тунжурай. Былтыр казылып, жыйнап алгандан кийин кырман бети тынчыган. Ошондон бери тунжурап тынч жатат. Чирий баштаган самандын коңурсугу жыты. Былтыр орок салганда куураган буудайдын деми урду балдарга. Арыкта чагарагы жок сынык дөңгөлөк жатат. Саман жабылган алачык аман турат. Түш каптапта кырманчылар ушул алачыкка көлөкөлөшчү эле. Кырмандын такыр бетинде калган былтыркы чар эми көксөйө болуп чыгып, калың ыран басыптыр. Актөш кырмандын бетин ары бери жойлоп жүрүп, жапайы көгүчкөндөрдү үркүттү. Көгүчкөндөр маянын эңсерилген күнөсүндө оттоп жүрүшкөн окшойт. Аба шатырата жапыртушту. Төбөдө тоо менен ары бери удурукту да кайкып учуп кетишти. Актөш кара күчкө 2-3 ав деп коюп, өз жолу менен жортуп жөнөдү. Ажы Мурат да бир кыйкырып алып, кайра башкага алаксыды. Султанмурат көгүчкөндөрдү көпкө карап турду. Удургуп кайкып учуп. Жылтыр көгүч канаттары күнгө чагылышып бараткан топ көгүчкөндөрдөн бир маалда экөө бөлүндү да, жанаша канат кагышып, башка тарапка кетишти. Ал экөөнү карап туруп, аскерге кеткен математика мугалиминин ыры эсине түштү. Ак кептер сенсиң шактагы, ак туйгун мен таптагы, катарлап учуп бир жүрсөк, каалабайт туйгун башканы. Бозекердин үйүнөн узатып чыкканда кызып калган эле. Арабага түшүп, айылдан ырдап кетти. Ак туйгун менен ак кептер деген үнү көпкө угулуп барды. Катаал мугалим ушинтип күйгөндөн ырдаганы анда
Султанмуратка тамаша көрүндү. Эми тиги жанаша учкан эки көгүчкөндү карап туруп, бүткөн бою чымырады. Мугалимдин ошолору жүрөгүн көзөп өткөндөй болду. Тиги эки канаттуунун бири өзү Туйгун, экинчиси Мырзагүл кептер деп сезди да. Ушул азыр сүйгөн экөө катарлаша канат кагып, кардуу боордун үстүндө кайкып учкусу келди. Жазган катын ойлоп, бу ак кептерди да кошуп коюш керек деди. Бирок кептин баары катты кызга кантип берүүдө эле. Балдардын көзүнчө кыз эч качан албайт. Атүгүл танаписте жолобой качып жүргөн неме кайдан алсын? Султанмурат болсо мектепке барбай калды. Үйүнө барыш болбойт. Энеси эмне дейт? Энеси эчтемеден шек албаганда деле өзү кызга кантип айтмак? Деги бир айылда туруп, эни үчүн кат жазышып калган бул эл. Канчалык көп ойлогон сайын оюн Мырзагүл билсе деп ошончолук каалай берди. Анын ойлорун кыздын билиши өтө маанилүү, өтө абдан маанилүү сезилди. Жолду катар кызды бир ойлосо, жакында Аксайга жөнөрүм бир ойлоп, согуштагы атасын ойлоп жүрүп отуруп, туюк жарга кантип жеткенин билбей калды. Алардан мурун бирөө келип, калың куурайдын четин эңшерип оруп кеткен экен. Бирок калганы деле көп отун болгудай. Тоңгон суунун эки жээги чычырканактын арасындагы куурай өзүнчө токой болуп турат. Кантип орушду эмес, кантип алып кетишти ойлогудай. Көп турбай агайыны ишке киришти. Карагер эшек чычырканактын арасын оттоп кетти. Ак төш өз камын өзү көрүп, аңды аңтара шимшип жүрөт. Балдар сөзгө алаксып сүйлөшпөстөн шымалана катуу иштеди. Чөкө-чөкө куурай бат көбөйдү. Ысыган соң тондорун чечип салышты. Калың өскөн куурайды ороктоп, оргондун өзү кызык эмеспи? Тутамдап туруп, орокту тартканда көңдөй сабактары зыңылдап, башындагы уругу мойнуңа себеленет. Эрте күздөгү эрмен өңдөнүп, ачуу кыйгыл жыты каңыл жарыңы жарат. Жакшылап, 2-3 көтөрүм отун алып барышса, апасы менен карындаштары бир убанып калышар. Үй жылуу болсо, бой кеңирсип, көңүл да көтөрүңкү болот эмеспи? Үй ордундай жердеги куурайды жапырып салып, кичине эс алмакчы болушкан эле. Аңгыча ак төш жанал калбай үрүп калды. Султанмурат башын көтөрүп, көргөнүнө таң калгандан колундагы орогу түшүп кетти. Ажымурат, карачы, түлкү! Тиги жардын туюк алкымынан кат калаңгардын үстү менен улам кылчактап коюп, бир түлкү качып келатат. Кар үстүндө жыбылжып чуркаганы жеңил. Дөбөт түлкү окшойт. Чоң экен. Эки кулагынын учтары карарып, төшү агарып, соорусу менен чубалжыган узун куйругу куйкул кызыл көгүш тартып жылтылдайт. Артынан сундура кууган актөш өчөгүшө жулунган сайын күрткүгө батып, кар малтап калып жатат. Карма, карма деп Ажымурат бакырды. Орокторун сереңдетип, экөө түлкүнүн алдын тосо чуркады. Аларды көрүп, түлкү капталга ойт берди да, калың караган чычырканакка корголой калды. Адраңдаган актөш өтө бергенде коңулдан бултыргып чыгып нары качты. Оңдуу жер болсо, түлкү бу куугунчулардан оңой эле кутулуп кетмек. Бирок анын шоруна туюкка камалып калган. Нары аңдын алкымы туюк жар. Жалама тик бет. Биякта болсо ит арсылдап, балдар кыйкырып камалап келатат. Иттин абалап үргөнү болбогондо, чычырканактын түбүндө жата берме. Көрсөң да ала албассың. Иттин үргөнүнө чыдай албай чыга качкан эле. Анан калса, балдардын ити да иттей ит экен. Арсылдай берип, түлкүнүн жүрөгүн түшүрмөй болду. Балдар болсо, түртөсүнөн чыккан бул окуянын кызыгына батып, өз кыйкырыгына өздөрүнүн кулагы тунуп, тердеп бурдап жүгүрүп, түлкүнү туюкка камап баратышты. Түлкүдө амал калган жок. Же иттин оозуна түшүп бериш керек, же болбосо балдарды тике качырып, ортосунан жарып өтүш керек.
Түлкү кылчак каранып алды да, анан токтой калып, түз эле балдарды көздөй салды. Балдар ооздорун ачып туруп калды. Түлкү шашпады. Артында үнү басылбай, күрткүгө батып чуркай албай, араң келаткан иттин чамасын ченегендей, күрткүнүн чети кыраң менен желе жорта гана келе берди. Шар суунун агымы алып жөнөгөн жел кайыкта жортуп, түлкүнүн келатышы укмуш кооз көрүндү. Балдар көз айрый албай, алайып турду. Түлкү мейлегендей эки баланын дал ортосунан түздөп келди да, жакындаганда булт коюп, Султамураттын жанынан мойноп өтө качты. Ошол көз ирмемдин ортосунда Султамурат түлкүнү толук эле сынай карагансыды. Бирок уйку соонун ортосундагы түштөй болуп, көргөн көзүнө ишене албай турду. Моюнун созгон бойдон жанынан зуу коюп баратып түлкү Султамуратты бир карап өттү. Күйгөн чоктой жылтыр кара кызыл көздөрү кадала түштү. Султамураттын эси ооп калды. Бирок түлкүнүн ошол элеси башын каңайта буруп караганы, жерге тийбей сунулган үлпүлдек жибек куйругу, агыш тарткан көкүрөк чабысы, көзгө илешпей лыпылдаган бармактары, баарынан да сынай караган куйту көздөрү эсине биротоло сиңип калды. Султамурат тийбесин түлкү да билип өткөндөй болду. Бирок ичинен алкышын айттыбы, жокпу, ким билди. Ажымурат орогун ыргыта уруп, ур, чаап кал!» деп чыңырганда гана Султамурат эсине келди. А кезде түлкү ылдый карай зыпылдап жүрүп берген. Адыраңдаган ак төш күйүккөндөн кышылдап артынан кеткен. «Ой, укмуш!» деп алды Султамурат. Экөө бир аз жерге чуркап барып токтоду. Түлкүдөн дайын жок. Ак төштүн эле үнү тигинден мындан угулат. «Эй, сен!» деди Ажымурат нааразы болуп. «Ушундай түлкүнү колдон чыгарып, нес болуп калыпсың? Жок дегенде кол шилтеп койбойсуңбу?» Инисинин айтканы туура эле. Султамурат эмне дээрин билбеди. «Түлкүнү эмне кыласың?» деген болду жөн эле. «Эмне кыласың дейт да?» Андан аркысын айтпай, сөзүнө какап, Ажымурат колун силкип салды да терс бурулуп кетти. Анан экөө үн чыгышпай орулган куурайды жыйнашты. Чоң көтөрүм кылышка дагы оруш керек эле. Ошондо Ажымурат нааразылана дагы айтты. «Эмне кылат элең дейсиң? Нургазы Таекемдикиндей кылып атама тумак тигип берет элек да. А сен турасың карап». Султамурат дапдарып калды. Түлкүнү кубалап жүргөндө баланын оюна ушул келген экен да. Аны ойлоп, атасын түлкү тумакчаны элестетип, жанагы сулуу түлкүнү кармай албай калышканына эми Султамураттын да ичи ачышты. Түлкү тумак атасына жарашып калмак. Султамураттын бул кыялын Ажымураттын бушактаган ыйы бузду. Караса, үкөсү чөкө куурайга отуруп алып ыйлап атат. «Кой, сага эмне болду?» деп Султамурат жанына келди. «Эчтеме!» деп бурк этип койду иниси иинин булкуп. Султамурат кыйнап такыбады. Баягы күнү Нургазы Таекеси келгендеги Ажымураттын мектепке ыйлап кеткенин эстеп, атасын аябай сагынып жүргөнүн ойлоду. Түлкү тумак баланын ичиндеги букту козгоп кеткен турат. Инисин кантип соороторун билбей турду Султамурат. Өзүнүн да каңырыгы түтөдү. Инисинин капалыгын жазыш үчүн акырында жашыруун сырын ачты. «Сен ыйлабачы, Ажыке», деди жанына отуруп. «Ыйлабай, кулак салчы. Атам келгенде мен катын алайын деп жүрөм». Ажымурат улутуна ыйын токтотуп, таңыркай карап калды. «Катын дейсиңби?» «Ооба. А көрө сен бир ишке жарап бер».
Кандай иш? Ажымурат кызыга кулак төшөдү. Эч кимге оозуңан чыкпасын. Өлөйүн айтпайм. Баштарын баштап алып, Султамурат кайра тайсалдады. Эми Ажымурат жабышты. Айтчы, кандай иш? Айтсаң, Султан, өлөйүн бирөөгө айтсам. Султамураттын чекесинен тер чыпылдады. Инисин карабай унчукту. Мектептеги бир кызга кат алып барып бересиңби? Кана кат? Кандай кат? Деп Ажымурат агасына ыктай отурду. Анан көрсөтөм, жанымда жок. Каерде? Бекем жерде. Анан көрөсүң. Кайсы кызга берейин? Билесиң. Анан айтам. Азыр эле айтпайсыңбы? Жок. Анан айтам. Ажымурат такып сурай берди. Султамураттын ачуусу келип, айтканына өкүндү. Акыры мукактанып жатып, араң айтты. Ошо катты жанагы Мырзагүл деген кыз бар го, ошого бересиң. Кайсы Мырзагүл? Силердин классыңардагы кызбы? Жаша. Же кубанганы, же агасынын сырын тартып алганын табасы канганы билинбей, Ажымурат эки колун көккө серпип такса кирди. А кызды билем. Мен сулуумун деп түмөлү коят да, чой коят. Төмөнкү класстын балдары менен сүйлөшкүсү келбейт. Эмне кыйкырасың? Деп Султамурат ачуусу келди. Макул, кыйкырбайм. Сен ошону сүйөсүңбү? Экөөңөр Семетей менен ай чүрөктөйсүңөр, я? Ошондойбу? Болду эми? Деп Султамурат да кыйкырды. Эмне? Айтса да болбойбу? Деп иниси ого бетер жинге тие берди. Кыйкыра бер. Тиги дөөгө чыгып алып, бүт дүйнөгө жар сал. Эмнеси бар экен? Жар салам? Мырзагүлдү сүйөсүңбү? Мына, кичинекей. Сүйөт экенсиң. Кызарып кеттиң. Инисинин ажыкыстыгына Султамурат чыдай албай, көк желкеге коюп калды. Ажымурат аңдын ичин жаңырта өңгүрөп өксөп кое берди. Атам согушта жүрсө, болушары жок деп, сен мени урасың, Урасың, Карап тур. Көрөсүң го. Атам келсинчи, анан сени. Деп өпкөп көзүнө батпай, муңкана ыйлады. Эми кантип сооротот? Таза бале болбоду. Акыры эптеп Ажымурат экөө элдешти. Ошондо Ажымурат кичинекей муштум менен көзүн аарчып, улам улутунуп коюп, агасына айтты. Сен коркпой эле кой. Эч кимге айтпайм. Апама да айтпайм. А сен урасың. Катыңы берип коем. Ошентип айтайын десе болбой, урасың. Танаписти четке чакырып чыгып берип коем. Бирок атамы тосуп чыкканда сен мени ала барасың. Макулбу? Атам станцияга келиптир деп элдин баары чуркаганда сен чапдарыңды минда мени учкаштырып ал. Экөөбүз элден озуп кетебиз. Анан атамы чабдарга мингизип, экөөбүз эки жагынан үзөңгө кармап чуркап алабыз. Тосуп келаткан адамдар алдыбыздан чыксын. Макулбу? Иниси ушинтип, биресе таарынып, биресе муңканып арманын айтканда, Султамурат да ыйлап жибере жаздады. Жана ачуу калдырып, уруп коем деп, эми кайра бармагын тиштеп отурду. Макул ажыке, ыйлабачы. Атам аман келсе болду. Экөөбүз чабдарды минип, алдынан чаап чыгабыз. Орулган куурайды жыйнап танганда 3 көтөрүм орун болду. 2 көтөрүмдү Султамурат кара кирге арткыдай кылып таңды да, 1 көтөрүмдү өзүнө ылайыктап арчындама кылып таңды.
Жер алыс, көтөрүп жетиш оңой эмес. Бирок ушунча дүйнөнү таштап кетмек беле. Эптеп жеткирсе, апасы кубанып калар. Карагерге отун артканда кулагы да, куйругу да көрүнбөй калды. Аны Ажы Мурат жетеледи. Артынан көкүрөгүнө арчындалып, түшкөн арканды эки бармагы менен иле кармап, жерге башы ийилип, Султамурат жөнөдү. Үчүнчү болуп ак төшкө эле атат. Ал эртең мененкидей аркы терки жойлобой калыптыр. Жана түлкү кубалайм деп чарчап калган көрүнөт. Чоң таңым отун көтөрүп келатканда узак отуруп эс албагын. Болбосо улам бир аз жерге бара түшүп, дагы отургун келе берет. Аны билген Султамурат арышын бир калыпта кенен таштап, алды артын карай албай, бутунун учуун гана тиктеп жүрүп отурду. Мындайда жүктүн оорчулугун сезбеш үчүн башка бир ойго алаксый басканың жакшы. Эртең таң эртеден ат сарайдагы ишине чыгып, командирлик милдетине кириши керек. Аксайга жөнөргө саналуу күндөр калды. Аттар да табына келди. Кош сокосу кошумча тиштери менен даяр. Бирок дагы бир сарамжалдап чыгыш керек. Чекишчал айткандай, кемчилиң дал аттанар алдында билинет эмеспи. Бирок чекиштин дагы бир жакшы сөзү бар. Көз коркок, кол баатыр дейт. Мунусу да туура. Ушул жерде эле жамаачы жама отура бербей, кошко чыгыш керек. Калганын көрө жатышар. Мына ушуларды ойлоду Султамурат. Анан дагы муну ойлоду. Апасынын түйшүгүн кантип жеңилдетсе болот. Таң атпай, уй сарайга барып, уйларын саап, астын тазалап, жайытка чыгарып, анан кайра үйгө келип, үй тиричилиги менен кечке алек болуп, кубатына толук кире элек апасы катуу кыйналып жүрөт. Жаз чыгары менен айылдын тегерегиндеги аңыздарга да чоң кош чыгат. Катындар кетмендерин көтөрүп, арк чапканы жөнөйт. Анда апасы да жөнөр. Ошондо үй жай, кичинекей балдар эмне болот? Же апасы баарын жонуна таңып ала кетет. Апасынын түйшүгүн кантип жеңилдетмек? Ойлоп, эч айла таппады. Бирок баарынан да Султамурат эртең каттын берилишин ойлоду. Үйгө барар замат жок. Кечинде эл жатканда катка ак кептерди жазып коюш керек. Анан Мырзагүл катты окуп жаткан учурун элестетип көрдү. Кандай ойдо калар экен деп бушайман болду. Ашыктыкка жазмак ушунчалык азап белейя. Канча далбас урсаң деле иштеги ойлордун баары кагаз бетине түшпөй калат экен. Кызык. Кыз эмне деп жооп кайтарар экен? Унчукпай коймок беле. Деги бир жообун берер? Аны кантип билет Султамурат? Кат келер бекен же ооз экиби? Султамурат сүйүп калганына кыз макулбу жокпу? Мына ушуну кантип билет? А эгер сен сүйбөгүн, мен сүйбейм деп койсочу, анда кантет? Туюк жар алыс калды. Батып бараткан күндүн жылымчы нуру оң жагына маңдай талаш тийип баратты. Жаз келатканы билинбей, жер дагы эле кыштагыдай дүңкүйүп, сырын ичине катып, тоңуп жатат. Тунжураган, жан жаныбарды мемиреткен бу беймаралдык адатта бороон алдында орной калар эле. Анан бороон капилеттен башталып, бейкут дүйнөнү бырын-чырын талкалап жиберер эле. Мындай учурда эл тынччылык тилеп жакасын карманчу. Тынччылыгын бер деп Султамурат ичинен күйрөп койду да, көзүнүн төбөсү менен алдыдан эс алгыдай каптал бет издей карады. Кайра туруп кетишке жеңил болсун деп бир арыктын кашатына чалкасынан кулады. Көкүрөгүндөгү арчындалган арканды бошоткондо кенен дем алып, ачышкан терүү даасына жабышкан жегдеси акырындап сыйрылып, бүткөн бою чымырап кеңирси берди. Рахаттана көзүн жууп, саам жатты да
Анан акырын жүлчүйдү ачып, кыйыгы менен дагы кайерге барып эс алар жерин белгилеп, жолдун алысын карап алды. Дагы бир жерге жетип, ушинтип Мырзагүлдү гана ойлоп, эс аларына азыртан балкыды. Бирок сен жоопту кечиктирбе, билдиңби? Деп күлүмсүрөп, өзүнчө жылмайып койду. Анан айланага кулак салып отурду. Жер бетине чоң кебез жууркан жаап салгандай, али күүгүм кирелек, теребел ың-жыңы жок, мемиреп, жым-жырт турду. Ал күндөр жакындап келатты. Өзү керейли кечке тынбай иштеп жүргөнү менен Султанмураттын ою Мырзагүлдө. Чарчап келип уктап калганда гана болбосо, калган учурда сана аркап катына жооп күтүп жүрөт. Колу жумушта, ою кызда. Көзү бирөөнү тиктеп турса да, санаасы кызда. Десантына командалыгын кылып, ат сарайда жүргөнү жүргөн. А бирок улам кылчактап, мектептен түшкөн жолду карайт. Көптөн күткөн кыздын каты мойнуна катып, Ажымурат качан ат сарайга чуркап келет деп көзү талыйт. Инисе көп макылдашып алган белгилери бар. Эгер Мырзагүл жооп берген болсо, Ажымурат колун жаңсагылап, оромпой тепкендей так секирип ойноп келмек. Эгер жооп албаган болсо, эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып, жай Султанмурат жол карайт. Бирок күн сайын иниси эки колун чөнтөгүнө салып, шылкыя басып келет. Ан сайын Султанмураттын көңүлү чөгөт. Кыздын тымпыйганына таң калат. Жолукканда кызага эмне айтканын, ал кызга кандайча барып учурашканын, экөө эмне деп сүйлөшкөнүн жана башкаларын Ажымураттан такып кайра-кайра сурайт. Ага да көңүлү толбойт. Кечинде дагы сурамакчы. Бирок иштен келгенде Ажымурат дайым уктап калган кези болот. Сурап билгидей эчтеме деле калбаган. Ажымурат ийне жибине чейин айтып берген. Бу тетири мүнөз Мырзагүл бийкечиң кандай неме экенин билбейм, дейт Ажымурат. Танаписте жолукса сүйлөшпөйт. Эчтеме билбегендей, эчтеме эсинде жоктой жүрөт. Кебетеси дегеле ката албаган эме дейт. Ажымурат өзү келип саламдашмайынча, такыр байкамаксан болуп, бир карап койбостон курбулары менен сүйлөшүп тура берет. Бу кандай мамилеси? Деп Султанмураттын башыма, эгер жактырбаса, уккусу да, көргүсү да келбесе, ачыгын айтып, бир жообун бербей, унчукпай тымпыйганы эмнеси? Бияктагы Султанмураттын саргайып азап чегип жүргөнүн ойлобойбу? Ушундай кыжаалат ойлор менен уйкуга чөмүлөт да, эртеси жумушка киргенден баштап кайта ойлогону, кечеге эле жандырмагы жок көп суроолуу ойлор. Жөнөр кезде кирип келди. Талаадагы кар эрип, жер карарып баратат. Тоң кетип, жер көбөр замат айдоого бороз салынат. Анан эки жака кылчайганга жоло болбой калар. Султанмурат инисине кесе айтты. Жакында Аксайга кетет, узакка кетет деп айткан. Бул талабына билем деген гана бир ооз жооп келди. Билемден башка эч сөзү жок. Султанмураттын башы катты. Мектепке жүгүрүп барып, танаписти күтүп туруп, класстан чыгарып ооздон Мырзагүлдү тосуп алып, бу кандай жообуң деп маселени кабыргасынан койгусу келди. Бирок дай албады. Жүрөксүндү, апкарыды, уялды, күдүктөндү. Анан кайра ушу сезимдердин баары кыйнап, ичи бышып кетти. Иш кычады. Десантка командир болуш оңой эмес экен. Күн чыккандан батканча колу бошобойт. Аксайга жөнөр учур суук кирип келаткан сайын ого бетер кычай берди. Анткен менен жаз түйшүгү канчалык желкеден баспаса да, анын жадыраган пейили элдин көңүлүн ачып, үмүтүн жандырып, тирүү жандын баарына дем берди. Ат сугарган суу жээги да
чемгерлеген муздан бошонуп, кенен тартып, жылтыр кара таштарды жууп, аккан суунун шылдыры да көңүлдүү угулчу болду. Аттар үйүр тобу менен сууга жапырт кирип, соорларына суу чачыратып, тумшуктарын агымга каршы созот. Майда толкундарды көбүртүп, көк кашка сууну жиреп, өрдөй басып ичишет. Балдарда ызы чуу, күлкү менен теминип, топ жылкынын арасына кирип барып, минген аттарын сугарат. Кээде суу үстүндө тамашалап алыша кетишет. Бир күнү мына ушинтип ат сугарып турган учурда Султанмурат Мырзагүлдү көрүп калды. Аттамчылыктан аттап өтүп келаткан экен. Эси болду. Мырзагүл жалгыз эмес, 3 кыз менен келатыптыр. Күнүнө бу аттамчыктарды аттап нечен киши өтөт. Бирок Мырзагүлдү жолуктурам деп 3 уктаса да түшүнө кирбеген. Таалай жолуктурат деген ушубу. Көрөр замат тааныды. Тааныр замат чабдарды тизгинин тарткан бойдон мес болуп калды. Аттамчык. Аттап келеткан кыз да аны көрдү. Бир аттамчыкта сыңар бутуна чайпала түштү. Кулачын жая таканчыктай калып бери аттады. Анан жээкке чыкканда кылак эти бир карап алды. Курбулар менен сайдан чыгып баратып, дагы бир-эки кылчайды. Кылчайган сайын Султанмурат атын теминип, учуп жеткиси келди. Калтаарыбай, жашырбай сүйөрүн айтып, үмүттөттүргөн бактысын сурагысы келди. Сенсиз мага жашоо жок, өлөм деп айткысы келди. Бирок даабады. Кыз ар бир кылчайган сайын ал өлүп, кайра тирилип турду. Кыздар арал көчөгө кирип көрүнбөй кетти. Султанмурат болсо чабдардын башын кекейти тартып, суунун ортосунда тура берди. Суусуну канган аттар жээкке чыккан. Балдар сарайды карай айдап жүргөн. Ал чабдарды сугармыш болуп, дале эсин толук жыйбай суу ортосунда турду. Кыз мектептен дайым ушул жол менен кайтаарын билет. Анда эмне үчүн баштатан ушул кечиттен, ушул аттамчыктан тосуп алып жүрбөдү? Мурда эмне үчүн бул ой башына кирбеди? Өзүң аракет кылбасаң, өзүң жолдон тосуп, катыңдын жообун сурабасаң, кыз атай издеп келмек беле. Кийин ушинтип ойлоп калып, Султанмурат бир эсе таң калса, бир эсе өзүн тилдеп жүрдү. Аттарды сугатка саал кечирээк айдаса эле, алигидей жолугушуу күн сайын болуп турмак. Күндө десант аттарды суудан айдап кеткенден кийин айырдан кыздар өтүп жүргөн экен да. Муну билишке, ойлоп коюшка чоң акылдын кереги жок эле го. Мына эми башыңды муштаглап отура бер. Түштөн кийин келсе да, бу тапкан акылына Султанмурат бекем турмай болду. Эртеси аттарды сугарган соң балдарга айдай бергиле. Ар бирин ордоруна байлап, беде салып койгула. Мен чабдарды кичине кызытып коеюн. Антпесе бутуна суу түшкүдөй деген шылтоо айтып, суу боюнда буйдалып калды. Бирок баягы эле оңбогон анатай кыйылып кеткиси жок. Башкаларды да жибербейт. Билем, кимди күтүп турганыңды, дейт үчөшкөндөй. Ай бир тескери неме да. Бирок Султанмурат эле андан өйдөп экен. Билсең жакшы болуптур, жаңылбапсың, деп токтоо гана жооп берип коюунун ордуна анатайга атырылды. Сен фашисттин шпионусуң, дейт ачуусуна муунуп. Ким шпион? Менби? Сен шпион. Кана, далилде. Мен шпион болсом, атып салышсың. Болбосо азыр тумшуңду канжалатам. Деп экөө суунун ортосунда аттарын темне үрпөңдөшүп караша кетишти. Бирин-бири сестенте айкырышып, акшыңдай тиктешип, бирин-бири сууга оодара тарткысы бар. Жээктеги балдар боорун тырмап күлүп жатышат. Суу чачырап, көк буурул болуп, такалуу аттар таштарды жара басып, кээде мүдүрүлүп кетип жатты. Ошондо Эркинбек кыйкырды. Эй!
атты дагы аксатасыңар. Экөө тең эсине келип, жакшы жыл тобу табылганына сүйүнүп калышты. Унчукпай эки бөлүндү. Бирок баары бир ачык күндү булут баскандай болду. Балдар аттарды айдап кеткенде да Султанмурат эйликкенде эмин баса албай, атын суу жээктете желдирди. Улам жолду карап да баратты. Аттын башын кайра тартканда Мырзагүлдү дагы көрдү. Кечегидей болуп, курбулары менен келатыптыр. Ага биякта бирөө арзып жүргөнү капарында жок. Биякта бирөө ал деп азап тартып, сары санага батып, ал үчүн жан аябай салгышка түшүп жүргөнүн ойлоп койбостон келатат. Өз ара сүйлөшүп. Азап тарткан ичин эле. Жакында апасы: "Бир жериң ооруйбу, садагаң болоюн. Кийинки күндөрү азып кеттиң го", деди. Жоот котуп, апасына бирдеме деди да, өзү күзгүгө каранды. Көптөн бери өз кебетесин карабай жүрүп байкабаган экен. Чын эле өзгөрүп кетиптир. Оору кишидей көздөрү жылтылдайт. Жаагы шимирилип, моюну ичкиргенге узарып кеткенсин. Эки кашынын ортосуна бырыштын жүргөсү салыныптыр. Үстүн кердине көлөкө түшкөндөй түк пайда болуптур. Мына кызык. Мынчалык өзгөрөт деп өзү да ойлогон эмес. Атасы келгенде адеп тааный албай калышы да этимал. Ал кыздарга туурадан жакындай бастырды. Кыздар көрө элек. Бирок Мырзагүл 2-3 ирет ат сугарчу кечит тараптан бирөөнү издегендей көз таштап алды. Анан бурулуп Султанмуратты көрө койгондо буттары шилтенбей токтой калды да, кайра ошол замат эсин чижип курбуларына кошулуп кетти. Эчтеме көрбөгөндөй, эчтеме билбегендей кыздар аттамчыктан аттап өтүштү да үй үйүнө тарап кетишти. Султанмурат аларды четтеп айланып, көчөнүн башка учунан каршы чыкты. Арал көчө, кыска көчө. Тиги башынан келаткан Мырзагүлдү беттеп Султанмурат жай бастырды. Анан улам жакындаган сайын өрөпкүп, калтаарый баштады. Элдин баары терезелеринен ал экөөнү гана карап турушкандай, экөө кантип жолугуп, эмне деп сүйлөшөрүнө кызыккандай туюлду ага. Кыз да бет алдыда жай келатты. Бир окуп жүргөндө жөнү жок жерден китебин тартып алып, же дагы бирдемеден улам ыза кыла берчү ушу кызга азыр жолугарда эмчи мынчалык апкарып баратканына таң Султанмурат. Жолукпай эле койбой деп ойлоду. Бирок кеч болуп калган эле. Кыз да анын жүрөк заадалыгын туйгандай болду. Аркан боюндай жакын калганда өз үйүнө жетпей башка бир үйгө бурулуп кетти. Султанмурат анысына кубанып, ыраазы болуп калды. Бетме бет жолугушуу ушунчалык кыйын белем. Андан кийин суу жүрөктүгүнө өзүн өзү жемелеп тилдей турган болду. Түн уйкусу качты. Эрте менен ойгонуп алып, бүгүн сөзсүз жолугуп, тайманбай бастырып барып жолукмай болду. Олуттуу сүйлөшүп, катка жооп берер ою барбы, жокпу? Бар болсо качан берерин кесе сурамай болду. Эгер жооп бергиси келбесе, өзү билсин. Жакында Аксайга кетип атам. Болгон иш ортодо калсын дебек. Болду. Ушу бүтүмгө келди. Ошол ой менен жумушун баштады. Аттарды сугарып келгенден кийин чабдарды минип алып, аттамчыкты көздөй жөнөдү. Жээк бойлоп нары бастырды, бери бастырды. Бастырып жүрүп, тамдардын көлөкө түптөрүндөгү карларда эрип калганын, бирок кышында бороон уруп салган күрткүлөрдүн калдыгы ыргытылган тердиктей болуп, али эрип бүтөлөгүн көрдү. Кече күнү Тыналиев башкарма менен чекиш бригад Аксай десантынын аттарын сыноодон өткөргөн. Чоколордун баарына номур басылып, кошчулардын керт башына бекитилип берилген. Султанмуратка номур 1 сокко тийди. Анан
ар ким аттарын жабдыктап, соккого кошуп, өнөрлөрүн көрсөттү. 5 кош катарга тизилди. Четтен карасаң, кадимкидей бараандуу көрүнөт. Аскер тачанкадай эле бар. Болгондо тачанка ордуна сокко кошулган. Аттар күчкө толгон, жабдыктары кынала тартылган, майланган соколор жылтылдайт. Тыналиев башкарма кол башчыдан бетер десант алдында аркы терки басты. Ар кимисине кайрылып, даярдыгыңды айт, дейт. Даярдыгым колумда такаланган 4 ат, жарактуу 4 камыт, 4 шилия, 8 жаңгайыш, 1 ээр, 1 шапалак, 2 тиштүү соко жана кошумча 3 жүп тиш. Куду аскердегидей. Чекиш бригаддын гана кабагы салыңкы. Карыган чал бу аскер тартыбын кайдан билбек. Аныкы да жөндүү. Сыноо жакшы өттү. 2 суроодон гана десантчылар кулап калышты. Тыналиев башкарма баарын Эргештин кошуна чакырды. Кана ат жабдыгынан кемчилик тапкылачы. Баары жабыла карап чыгышты. Кармалап текшерип чыгышты. Бирок эчтеме табышмады. Ошондо Тыналиев башкарма өзү көрсөттү. Бул эмне? Могу торунун басмайлы бооруна толгонуп калганын көргөн жоксуңар. Мына карагыла. Ишке салганда толгонгон басмайыл аттын капталын жоорута өйкөп калбайт бекен. Аны ат байкуш кантип айтат? Шапалакты да ачуусу менен тартып жүрө берет. А эртеси капталы шишип чыгат да кошко жарабай калат. Башка менин белендеп турган атым жок. Кайдан табам? Демек кошчунун шалаакылык кесипетинен кош токтоп калат. Өзүңөр ойлогулачы. Антишке акыбыз барбы? Кышты-кыштай биз аттарды ошол үчүн багып чыктыкпы? Балдар уялып калды. Болбогон эле нерсе экен. Бирок айтып отурса, мааниси канчалык? Султанмурат, деп башкарма эсине бек түйгүздү. Сен командир болгон соң, ары күнү эртең менен иш баштаар алдында аттардын кошулганын текшерип чыгышың милдет. Түшүндүңбү? Жарайт жолдош башкарма. Десант жаңылган экинчи суроо биринчиден алдаганча болупту эле. Ал суроодон командир өзү кылады. Иштен кийин түн ичинде ат жабдыктарды кайерге коюп турасыңар? Деп сурады Тыналиев. Ар кимиси ар кандай жооп берди. Ойлоп, айдоого эле соконун түбүнө коюп жүрөбүз дешти. Командир, сен кандай деп ойлойсуң? Мен деле ошондой ойлойм. Аттарды чыгарган жерге эле соконун түбүнө борозго коюп кетебиз да. Ушунун баарын көтөрүп жүрөбүзбү? Жок, туура эмес. Ат жабдыгын түн ичинде талаага таштап кетиш жарабайт. Бирөө кармап кетет деген сөз эмес. Аксайда ал десең да эч ким жок. Эгер кокус түнкүсүн жамгыр же кар жааса, камгайыштын баары суу болуп эзилип калбайбы? Билдиңерби? Демек, эмне кылыш керек? Соко айдоодо калат. Аттарды жабдыгын албай стаңап келесиңер. Боз итип берем, ошондо жашайсыңар. Башка үйүм жок. Ар ким өз аттарынын жабдыктарын үйгө киргизет да, өзү жаткан ныптага тыкандап жыйнап коет. Билдиңерби? Ат жабдыктарыңар жаздык болуп, башыңарда турсун. Закон ушул. Себеби силердин куралыңар ушул. Ар бир аскер баарынан мурда куралын сактайт. Бүт даярдыгы менен кошу менен катар тизилип турган Аксай десантынын алдында ошол түнү Тыналиев башкарма ушинтип сүйлөдү. Аксайга аттанар күн эртең келет деп турганда Тыналиев башкарма ушинтип айтты. Балдарга акыл үйрөтүп Тыналиев башкарма ушинтип айтты. Ушинтти. Иштер ушинтип кычап турган. Күн бузулбаса 4-5 күндөн кийин Аксайга аттанышат. Анда Мырзагүлгө жолукмак кайда? Султанмурат кадыресе чочулады. Узак убакка ажырашып атып, жок дегенде алыстан болсо да бир көрбөй кетет деген эмне шумдук. Ошол үчүн бүгүн ачык жооп сурамак болуп, макул дейсиңби, жок дейсиңби? Айт. Жок дегениңде өлүп кетмек белем. Ачык айт. Күтөөр чолом жок. Аксайга жөнөп атам. Аякта да
маанилүү иштер көп демекчи болуп ызырынып чыккан.